Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам айтып, Алпар Чадаттагыдай эле мен Нурмат Абыкеев. Бүгүнкү берүүбүздө алдын ала сиздерге айтып өтөйүн, себеп дегенде азыр ушундай жаздын күнү, март айы бул майрамдарга өтө бай ай деп коет. Ошо башынан баштап келсек, 1-март деп баштаганда эле жаздын келиши болот. Андан кийин 5-март ак калпак, ошону менен айымдардын эл аралык майрамы, ошону менен бирге азыр болсо Ноорузду көздөй отурлап калдык. Буга чейин берүүлөрүбүздө ар бир майрам жөнүндө көргөзүп келгенбиз. Эми Нооруз жакындап калганга байланыштуу биз Нооруздун келип чыгышы боюнча тактап сурап алалы, билели, анан жалпы жумурай журтка жеткирели деп биз эфирге конок чакырганбыз. Коногубуздун аты Мамбет Акунова Айнура эжекебиз, коомдук ишмер. Саламатсыз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, жалпы баарыңыздарга салам. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып алсаңыз болот, эже. Саламатсыздарбы, жалпы кыргыз элиме салам жолдойм. Эми эжеке, ушул азыркы сиз коомдук ишмер деп аталасыз да. Көпчүлүк тааныган, билгендин баардыгы тең сизди коомдук ишмер деп айтат. Эми өзүңүз жөнүндө бир аз элге айтып өтсөңүз жакшы болот эле. Мен өзүм азыркы учурда жалпы могу кыргыз элинде колдонулуп келген чеберчилик менен алектенип жүрөм. Керме сайма менен, кырк курак төшөк менен ошо алектенип келатам азыркы учурда. Ошондо 40 курак болгондо кандай? 40 курак деп биздин чоң энелерибиз илгери ар бир төшөктөрүн кичинекей бөлүкчөлөрдөн кесип алып, 40 курак кылып курап төшөк жасашчу экен да. Ар түрдүү шүпөрөктөрдөн, калдыктардан. Анан ошол 40 курак болуп айтылып калган экен да, ошону 40 курак төшөк деп айтылат. Азыр ушул тапта ушул тренд болуп атат да, биздин азыркы заманга лайык тренд деп айтылат экен, бирок ошол 40 курак азыр эң баалуу болуп атат да. Мен ошо 40 куракты ошо курап жана кыздардын себине деп төшөк жасап, анан жана керме сайма деген биздин чоң апаларыбыз илгери керме сайманы илмек шибеге менен сайып, оюларды түшүрүп, ошо оюлар менен дагы сүйлөшкөн да. Оюлардын дагы өзүнүн значениялары болгон да, баягы кандай умай оюусу деп, умай деген бул умай эненин белгиси деген маани. Ошондой оюларды түшүрүп, белдемчилерди белди бекем байлашып, баягы жаңы төрөгөн аялдардын бөйрөктөрү, белдери бекем жылуу алып жүрүш үчүн ошо белдемчилерди кийишкен. Мурун бизде ата бабаларыбыз көчмөн калк болгонго байланыштуу алар ушундай бүт колго жасалган, тери менен иштелген ичтери, кийиз менен иштелген ошондой жылуу чапандарды тигишип, жылуу ошондой белдемчилерди колдонуп келишкен биздин чоң апаларыбыз. Ошол чоң апаларыбыздын бир өнөрлөрүнүн бири бизге дагы дарыса керек. Мен ошол себептен ошо белдемчи тигем, керме сайма саям, анан жанагы 40 курак төшөктү курап келатам да. Азыр бул студияга ала келген жокмун, үлгүрбөй калдым. Бирок ошондой иштер менен алектенип келатам азыр. Азыр мисалы үчүн жарнамаларды эки жакты караса ошол мисалы үчүн 40 курак жер төшөк деп атпайсызбы? Алардын ордуна башка мисалы үчүн килем, же болбосо дагы ар кандай башка нерселерди колдонуп атат го. Сиздердики кандай өтүш? Мен ошону мындайча түшүндүрүп айтып кетип элем да. Бул азыр бизде азыркы кийинки бул азыркы замандагы жаштарыбыз көбүнчө андай нерселерге кыргыздын мурунку нукра буюмдарына басым жасашпайт да. Азыр современный баягы азыркы талапка ылайыктуу жеңил жагын тандап алышты да. А биздин учурда деген бүт натуральный болчу да, баары экологически таза жүндөн жасалган. Азыр көбүнчө синтетикадан жасалган буюмдарды колдонуп атышат. Баягы палас дейбизби, ковер дейбизби, Туркияныкы деп колдонуп келатабыз го азыр залдарыбызга салып. Ошондой паластарды азыр көбүнчө азыр түшүнгөн адамдар көбүнчө кыргыздын буюм тайымдарына басым жасап келатышат. Кыргыз комната жасап атышат.
оюларын менен түшүрүп, ошондой жанагындай 40 курак төшөктөрдү салып, кудасы өктөсүшат, коноктосушат, ошондо жакшы комнаталарды оформлять этип, ушундай кылып колдонуп башташты эми жаңы түшүнгөндөрү. Мындай көп кабыл албагандары баягы современный хай-тек стилинде тандап алып атышат. Анан мен өзүм жеке өзүм ошо кыргыздын нукура ошондой этнический кийимдерине, этнический ошондой буюм тайымдарына аябай кызыгам да башынан. Бабушкаларыбыз, чоң апаларыбыз баягы маржандан, кызыл акак таштардан, акак таштардан топчулары да болгон, күмүштөн топчулары да болгон, кемсел деп кийишчү, чыптама деп кийишчү. Ошол кийимдери мага аябай кызыктырат да. Мен ошол себептен ушул кол өнөрчүлүктү тандаганымдын бир себеби да ошол болуп атат да. Бул жаштар, мисалы үчүн азыр ошо айтып атпайбызбы? Жеңилине, анан экинчи жагы бул арзаныраак болуш керек да. Жанагы килем сатып алган, мисалы үчүн сиздин 40 курак жанакынын баардыгын тең колго жасап аткандыгыңызга байланыштуу алардын баасы жогору болот. Анткени ошончо адамдын көз майы кетет. Ошончо кол ручной работа деп коет эми баягы орустун тили менен, кол менен жасалган нерселер. Жана сайманы дагы машинка менен эмес, колго сайылган сайма баалуу болот да. Ал бүт баягы эртеден кечке баягы сайманы бүт ошого баарын адам өзүнүн бүт болгон ою менен, жакшы тилеги менен саят ар бир сайманы. Мисалы да жанакы ошо бизди алып аткан азыр 2000 сомбу, 3000 сом турат, 2 квадрат метр болгондор да. Жерге колдонуп ошо килем катары жолсо мындай салып коюшат го. Ошол бизде ашып кетсе канча бир 2000 сомдун тегереги турат да. Ошонун курагы канча сом болот мисалы үчүн? Эми курагы ошол 2 квадрат. 2 квадрат эми ар кандай болот. Мисалы ошол 2 квадрат кичинекей дорожка түрүндө жазалган болсо бир 5000дин айланасында болот. 5000-6000ге бааланса болот. Ал ошол материалдын составы кандай, натуральный материалдан жасалгандары баалуу болот. Синтетикадан жасалгандары болот, алар кичине баасы ылдыйраак болот. Ошондой. Ошол немесине жарашат. Тиги ашып кетсе 2000 сом болсо, силердики 5000 сом болуп кеткен да. Айырмасы ошол. 2-3 эсеге кымбатыраак болуп кетет экен, Бирок ошого татыктуу да жасалат. Ден соолукка пайдалуу. Ден соолукка да пайдалуу. Синтетика адамдарга аллергия берет көбүнө. Адамды тердетет, жана синтетика кийимдер деле. Жанагы жүндөн жасалган бойлок деп коет го орусча. Жүндөн жасалган кийимдер адамдын денесине наоборот пайда алып келет. Жылуу алып жүрөт, анан еще лечит да. Пайдалуу жактары. Айыктырат, анча-мынча. Эми сиздин эфирге келген чакырганыңыздын себеби ушул Ноорус жакындап калды да. Ушул жөнүндө сурайлы дедик эле, себеп дегенде сиз дайыма колдонуп ушул жөнүндө кенен терең айтып жүрөсүз. Кыргыздын салт саналар боюнча айтып келатасыз. Ошондон угуп калып, анан ушул эфирге да чакырганыбыздын себеби ушундай. Урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр мүмкүн болсо эжебизди сөздөрүн жакшы тыңдап угуп, анан эжебиздин дагы жетпей калган же туура эмесирээк болуп калган жерлери болуп калса, аны толуктап жазып койсоңуздар болот. Бизде Instagram, Facebook, YouTube баракчалары аркылуу, андан сырткары Борбордук телеканалдан дагы көрө аласыздар. Бул Ноорус кантип ушул келген да? Бул Ноорус биз бала кезден эле, ата энебиз биз бала кезден эле баягы мал союп, мен өзүмдүн атам жылга мал союп, ошо март айында Кыргыздын жаңы жылы деп белгилечү да. Туугандарын чакырып, ушундай тамак берип, ата тек арбактарына Куран окуп, ушундай кылчу. Март айында болгондо ошо 20 мурда 22-синде өткөрүшчү. 22-леринде. Азыр быйыл 21 деп белгилениптир. Жылга эле 21 деп атат. Анан ошол Ноорустун келип чыгышынын себеби бул Борбордук жалпы Азия элдери катары эле кыргыз эли илгертеден эле баягы 6-7 кылым мурун эле бул
мусулманчылык келгенге чейин эле болуп келаткан Нооруз майрамы экен да. Анан бул Нооруз майрамында баягы арулуктун, тазалыктын, жер баягы кыш бүтүп, жаз келгенде, жаз ошо күн менен түндүн теңелген күнү деп кыргыздар календары жок эле билишчү да. Ушундай өздөрү алдын ала даярданышып, мына Нооруз майрамыбыз келатат деп, жакшы кийимдерин кийишип, мал союшуп, жанагындай сүмөлөк кайнатышчу экен. Сүмөлөк кайнатып, ошо эл менен чогулуп, айылдар менен чогулуп, бир казанга чоңуп, жанагындай сүмөлөктү жасашып, жакшы аруу тилектерин айтып, ушундай ынтымактуу болгон экен да. Биздин ата бабаларыбыз мурун ошентип жайылтып келген экен. Ошол майрамдашкан экен аябай жакшы. Ошол 6-7 кылымда деп атпайсызбы? 6-7 кылым мурун эле. Мурда. Ал ошол убакта да сүмөлөк бышырчу экен. Эми ошол убакта мындай да, мунун бир буламыштар бар да. Мен ошону кичине кыскача айтып кетейин. Бир кедей аял болгон экен да. Балдары менен аябай балдары ачка болуп, тамак жок. Анан баягы балдарын алаксытыш үчүн баягы казандын түбүнө суу куюп коюп, таш салып коюп, анан баягы ташты кылдыратып, үнүн чыгарып, аралаштырып, балдарын алаксытып, ачка балдары. Анан ошентип таң аткыча ошентип алаксытып теге отуруп, анан балдары уктап калат экен, өзү да уктап калат экен. Эми бул уламыштар да, баягы жомок. Анан баягы аял уктап калып, эртең менен турса эле казаны толтура аш болот экен да. Анан ошол аш менен анан балдарын тойгузуп, аябай ошо эми бул дагы Алла Тааланын кудурети болсо керек да. Ошо жана балдары менен ачка жанагынтип өзүн өзү алаксытып, ушундай эме менен балдарын алаксыткан. Анан ушуну Алла Тааланын кудурети деп атпайсызбы? Бир туруп жомок десек, ооба жомок дейсиз. Анан кайсысы чындык болот? Эми бул дагы чындыктан эле алынса керек да, баягы кийин бара-бара уламыштар деп айтылып калган. Эл оосуна кетип отуруп, анан ошо уламыш деп айтылып калган да. Бул чындыктан эле келип чыккан болуш керек да. Жомок деле чындыктан алынып жазылат да. Анан мен өзүм ошого аябай кичинекей кезимде укканда, атамдын оозунан укканда аябай ишенгем да, ушуну аябай элестетип ишенип. Анан ошол бойдо мен жүрөгүмдө ошондой сакталып калган да. Анан ошол аял ошентип балдарын тойгузуп ошентет. Анан ошо кийин анан ошол сүмөлөк ошондон кайнатылып калган деген дагы сөздөр бар да. Сүмөлөктө эми баягы буудайда биздин апаларыбыз ушундай кылып жасап жүрөт. Буудайды жууп, өндүрүшүп, жашыл сабагы чыгып калган кезде аны соко деп койчусу. Баягы арпа буудайды жанчкан. Ошондой сокого салып, аябай жанчып, сүтүн чыгарып, жаргылчакка тартып, жанагынтип анан суу менен жуушуп, ошол сүтү чыгат да. Сүтүн анан казанга май куюп, майды ысытып, ошого куюп, аралаштырып, унду дагы аралаштырып, суу менен жууп, анан ошонун сүтүн, суусун куйган да. Куюп, анан түбүнө ташты баягы жөн эле таш эмес, агын суудагы таза таштан алып келип, майда таштардан алып келип салышкан, баягы түбүнө тартпаш үчүн казандын. Ошентип анан аралаштырып, баягы жакшы апаларыбыз элечегин кийип, этнический баягы улуттук кийимдерин кийип алышып, айыл менен бүт чогулуп алышып, бир чоң казанга ошондой даярдап, баары бирден аралаштырып, аруу тилектерин айтып, ушинтип жасашкан да. Ар бир адамдын өзүнүн жакшы тилегин айтып аралаштырган, тилектерин айтып аралаштырган. Ошонун баары ошол казанга баягы түшкөн сыяктуу да, ошол ар бир адамдын тилеги. Эми бул жерде буудай, өңгөн буудай менен гана ундун составы болуп атат да. Бул жерге эч кандай бал да кошулбайт, кант да кошулбайт. Анан жаңгактуу жөн баягы салып коюшкан үстүнө дагы. Анан ошол эми 8 сааттай түнү менен баягы аралаштырып кайнатып келишкен. Баягы астына отту көп катуу жаккан эмес, акырындан жагып, ошентип түнү менен 8 сааттай кайнатышкан. Анан таңга жуук, анан анын үстүн аябай жылуу кылып жаап, анан укташканда эртең менен туруп ачышкан экен да, баягы сүмөлөктүн оозун ачканда ошонун үстүнө карта сыяктуу баягы рисуноктор түшүп калчу экен, сүрөттөр. Эми ошол сүрөт менен дагы
сүрөттөп айтпады дешкен да, сүрөттүн дагы тилин сүйлөшкөн. Төлгө кылышкан биздин апаларыбыз. Ой, быйыл бизде молчулук болот экен, бизде токчулук болот экен, бизде эгинибиз жакшы чыгат экен быйыл деп ошондой жакшы аруу тилектери менен жакшы сүрөттөшкөн, ошол сүт үстүндөгү сүрөттө дагы. Анан эми ошол сүмөлөктү жегенде чыпалак менен ошентип тиги эметип ооз тийип жешкен. Чыпалак менен жегендин себеби эми чыпалагыбыз баягы бир нерсе жасаганда чыпалагыбыз көп тийбейт го бир нерселерге, мындай ошон үчүн чыпалак таза болгон. Ошол себептен чыпалак менен минтип алып ооз тийип эметишкен да. Анан ошол сүмөлөктү эми ошол жеп көрсөңөр ушундай бир бал салып койгондой таттуу, даамдуу да. Көрдүңөрбү? Ар бир адамдын аруу тилеги, ар бир адамдын жүрөгүнөн чыккан сөздөрү ошол казанга түшүп кошо кайнагандай да. Көрдүңүздөрбү? Ошонун бир себеби да ошол да сүмөлөк. Анан ошол сүмөлөк эми ошончо айылдагы канча адам болсо ошол айылга бүт жеткен, ошол бир казандагы. Баа кайнап отуруп жарымына келген. Баа чоң казан, тай казандарга кайнатышкан. Анан ошол сүмөлөктүн ушундай бир жесеңиз бал жегендей да, балдай. Адамдын организминде дагы керектүү заттар, баягы ундун, буудайдын составында да канча заттар бар адамга пайдалуу. Эми бул кыргыз эли ушундай аябай билимдүү эл болгон экен деп ойлойм да мен азыр ойлосом. Ошо ата-бабаларыбыз эч кандай университетти бүтпөй эле, эч кандай календары жок эле, алдын ала баарын билишкен. Намаз окушканда дагы ошол күндүн чыгышына, күндүн батышына карап окушкан. Биздин чоң апаларыбыз, чоң аталарыбыз. Анан ошо мен аябай сыймыктанам, ата-бабаларыбыз ушундай билимдүү болушкан да, алар билим албай эле билимдүү болушкан. Анан сүмөлөктүн ушундай тарыхы чоң, сүмөлөктүн Ноорустун да тарыхы чоң. Анан бул Ноорусту майрамдашканда дасторкон жайышып, мал союшуп, ата-тек арбактарына Куран түшүрүшүп, дасторконду кенен жайышып, баягы тамактын түрүн коюшкан. 7 даамды коюшат деп коет, бирок тамактын түрүн баягы нан, камырдан жасалган, ундан жасалган, дан деп коебуз го, дандан жасалган тамак аштын түрүн коюшкан. Каттамасындагы, 7 нанындагы, боорсогундагы, токочундагы баарын түрүн коюшкан. Азыр кийин санза кылып жүрүшөт, түрүн жасап атышат. Ошондук түрлүү тамактарды коюп, анан бири-бирине ошо келип, жанагынтип үйлөрүндө конок болушуп, бири-бирине жакшы сөздөрүн айтып, балдарга баягы кийинки кыргыздын өсүп өнүп келаткан муундарга тарбия иретинде ата-тектерибиз, ата-энелерибиз көрсөтүп келген да ошол салт санааларды. Мен аябай ата-энем менен сыймыктанам. Ата-энем мага дагы ушундай жакшы тарбия берди деп ойлойм. Жакшы тарбия алдым мен ата-энемден. Ушундай кыргыз элинин жакшы баягы салт санаасын унуткарбай, ошо бизге көрсөтүп, бизге ушундай тарбия берген да. Мен ошол ата-энемден гана алган нерсе менен. Сиз мурдагы илгерки сүмөлөктүн Нооруздун келип чыгышы жөнүндө мындай айтып бердиңиз да. Азыр мисалы үчүн ошол эле сүмөлөктү, же болбосо ошол Ноорузду мисалы үчүн кону дасторкон жайып, кону мал союп, Куран окуп да атпайсызбы? Эгер ошончу деп. Сиз азыр кандай колдоносуз? Мен азыр ошол ата-энемдин ошол колдонгонун колдоном мен. Эч мындай башка жаңылык киргизип, болбосо мындай бурмалабайм. Ошол ата-энем кандай колдонсо ошондой колдонуп келем. Мал союп, мал обязательно союбуз. Нооруз күнү мал союсуз, Куран окуйсуз. Курмандык чалып, биз кадимкидей эле ошондой майрамдайбыз. Ноорузду негизи бул чыныгы жаңы жыл деп айтып, мындай башкача майрам катары кабыл алышат. Сиздерде болсо илгерки салт менен ошо кыргыздын жаңы жылы деп кабыл алабыз. Жыл жаңырып атат да, мына азыр март айында кар түшүп, кар кетип, жаңы бактарактар бүрдөп баштайт да. Түштүк жагыбызда уже гүлдөп баштады өрүктөр. Анан мына март айы ошол именно Ноорузда жаңырып атпайбы. Бизде азыркы
заман менен декабрь айы бүтсө эле биз жаңы жыл келди Ал деп календар. календар менен ошентебиз. А жок, кыргыздардын ушул ноорусу жаңы жыл деп туура да. Ошол туура колдонуп келишкен. А бул азыркы заманда мына декабрь жаңырса эле январда уже жаңы жыл деп белгиленип атпайбы. Ноорузду ошол илгерки салт менен кадимкидей колдонот экенсиз, аны айтып бердиңиз. Эми сүмөлөк бышырып көрдүңүз беле өзүңүз? Мен сүмөлөк ооба бышырып биз өзүбүз бир эжелерибиз бар, сүмөлөк жылга бышырган. Ошол эжелерибиз менен дайыма жылга кайнатабыз. Быйыл дагы буюрса ошо кайнатабыз деп турабыз. Ошол буудайын өндүрүп уже даярдап коюшту. Биз дагы барып кошо эми азыр мурункудай баягы соко деген жок. Баягы биздин апаларыбыздын учурундагыдай жаргылчакка тартып, сокого күйшөшүп ушунча. Биз бала кезибизде баягы сокого талкан жасаганда жанчып көрүп калганбыз. Кичинекей кезибизде. А сиздерчи? Азыр болсо мясорубкадан өткөрүп атышат, электрический жана блендерден өткөрүп атышат. Эми биз быйыл буюрса ошону жардам берип, ошол эжебиз менен чогуу жасайбыз деп ошого даярданып атабыз азыр. Илгери суу май деген жок болгонда. Суу май деген жок болгон, малдын майынан, тоң майдан эле сызгырып коюп ошондон жасашчу. Сиздерчи? Биз азыр эми бул талапка ылайык суу май менен жасайбыз да. Өзгөрүү болуп атыптыр да. Өзгөрүү Ошондо эми илгеркилердин даамы менен азыркылардын даамы кичине айырма бар да. Кичине эмес, чоң эле бар. Чоң эле айырма. Мурда болсо жанагындай соко менен талкалап жанчышкандын анын башкача даамы болсун. Азыр ошол соко менен талкалагандын айырмасы баягы металл менен неме контакт болбойт да, окисление болбойт да, мындайча айтканда. А жанагы Кытай элин карасаңар деле жана деревянный палочка менен жешет. Жанагы деревянный кастрюляларга бышырышат мантыларын. Анткени камыр контакт болгондо темир менен окисление болот экен да. Даамы өзгөрүп кетет экен. Ошол себептен. А илгери ата-бабаларыбыз ошентип мына жана сокко деле жыгачтан жасалган, карагайдан. А сокосу дагы ошо карагайдын немесинен жыгачынан жасалган да. А жаргылчак болсо мына темир жок, бир да темир жок, тоже таштан. Асты да үстү да көрдүңүзбү? Ошол жанчылганда натуральный баягы даамы дагы натуральный болот. Эми кийин азыр жана мясорубкадан өткөргөндө темир жеңил жаңы болуп кетип атат да. Илгеркилер жанагындай шекер, бал кошкон эмес. Кошкон эмес. Азыр кошуп атасыздар. Жок, азыр кошулбайт. Бал кошулбайт, сахар кошулбайт. Биз бул жылга ошондой жасайбыз, кошулбайт. Жанагы эле өңгөн буудай, анан un болду, анан май болду. Бир гана өзгөргөнү биздики жанагы майыбыз суюк болгону, экинчиси жанагы мясорубкадан өткөнү. Эми азыр ушул убакта ошол аталардай, апалардай болуп бир балким көрсөңүздөр, кичине убакытты көбүрөөк талап кылса керек, жанагындай соккону алып жатат. Анан ошо тоң май, уйдун майын эритип, ошондой жасап көрсөңүздөр болобу? Болот. Балким быйыл деле ошентип көрсөңүздөр. Быйыл деле аракет кылсак болот. Уйдун майынан деле ич майынан алып, бөйрөк майы кичине тоңураак болуп калат. Ич майын алат дагы ичине. Ошол ич майын алып, сызгырып алып туруп, ошондон жасасак эң жакшы болот. Баягы балдардын оозуна жегенде мындай тоң май сыяктуу эметсе жешпей коет деп эле ошо суу май кошуп калышкан да. Тоң майды көбү жактырбайчы. Кийинки жаштар. Ошон үчүн суу майга өтүп кетишкен. А так жанагындай тоң май менен жасаган эң жакшы. Сиздер канчоңуздар дагы ушундай туугандар, эжелер болуп жасайбыз деп атпайсызбы? Канча киши биригип алып жасайсыңар да, канча мындай көлөмдө жасайсыздар? Бизде бир 5 семья. 5 семья чогулабыз. Ошол эжебиздин короосу кенен, чоң тайгазаны бар. Ошону жерди касып туруп, жерге казанды мындай нык отургузуп, анан ошентип жасашат да. Аябай жакшы. Ошо. Быйыл дагы биз аракет кылалык деп атабыз ошо сүмөлөккө.
Ошол илгирки даам деп быйыл колдонуп көрсөңүздөр кандай болот? Жакшы болот, колдонобуз, бирок бир гана эмне жок, соко деген жок. Сокодон башка эле чоңураак мындай жыгач алып алып ал да болбой калат да. Ал дагы болбой калат. Баягы жаргылчакты эми айылдарда баягы сакталып калгандары бар, бирок баарында эмес. Бүт эле баягы союз тараганда баарын баягы жок кылып коюшкан да. Норуздун келгени боюнча айтып бердиңиз, сүмөлөк боюнча айтып бердиңиз. Ушул Ноорузга элдер чогулганда баары тең. Ошондо мындай улуу апаларданбы же кимдерден болгонун билбейм. Мындай алас айткан. Бул аластоо деп койгон, арча менен. Арчанын өмүрү узун деп коюшат. Мен үйдө ата-энем дагы арча менен постоянно аластап турушчу. Биз кичинекей кезде кичине састыма болуп калсак да аласташчу да. Жана учукташып ушундай кылышчу. Анан бул аластоонун эң бир жакшы жөрөлгөсү бул арчанын өмүрү узун деп коет, арча берекени алып келет деп коюшчу. Ата-бабалар ошондой ишенич менен жазашчу да. Үйдө эртең менен кечинде короо жайынан бери аласташы. Алас ар балайдан калас деп айтып, жакшы тилектерин айтып, эски жыл кетти, жаңы жыл келди деп, желин жарылып, сүт чыксын, жер жарылып, көк чыксын деп жакшы тилектерин айтып, биздин чоң апаларыбыз ошо идишине ошо арчадан кургатып салып алып, ошону түтөтүп, анан бүт аласташкан. Ошо түтөтүп, түтүн менен аласташкан. Адамды аластаганда дагы адамдан бир жаман нерселер качат, кетет деген түшүнүктөр болгон. Адам тазаланат деген, адамдын аурасы тазаланат деген. Ошол түшүнүктөр болгонун да атпайсызбы? Ошол негизи чын эле тазаланабы? Тазаланат. Аура деген тазаланат. Бул аластаганда тазаланат. Ошо түтүн менен жана от менен тазаланат. Адамдагы аура тазаланат деп мен ишенем да. Мен өзүм ошо бала кезимден ошого көнгөм. Ата-энемдин ошол жазаган. Сизди аластагандар болду эле ошондой? Болгон. Мен чоң энем өзү биз кичине ошо кичинекей кезибизде жана састыма болуп ооруп калган кезде ошентип аластап, арча менен аластап, кычкач деп коюшчу, жана оттун чогун кыпчып алган. Ошо кычкачты ысытып чокко салып коюп, анан башыбызга тиги чүпөрөктү жаап коюп туруп, анан ошол оозуна суудан ууртап алып, ошол кычкачты бетибизге мындай өйдөрөп башыбызга кармап, бүркүп, тилектерин айтып, ошентип учукташчу да. Ошол учуктап баягы адамды учуктаганда эртеси жакшы болуп айыгып, жакшы болуп кетчү да. Баягы тердетип, аябай жылуу жаап жаткырып коюшчу учуктап. Ошол ата-бабалардын кармаган салт санасынын бири да, баягы адамды да ошентип айыктырып алган. Эч кандай дары, химикат бербей, этпей. Сизди биринчи аластаганда эмне болдуңуз эле? Эми бала кезимде билбейм, бир мен эми ал ошол арчанын жытын жакшы көрөм. Ошол арчанын жыты бир мурундан киргенде адамдын аластагандар болду эле ошо. Жан дүйнөсүн бир башкача кылат да. Арчанын жыты эле өзү бир касиети бар. Мисалы үчүн арча баягы көп жашайт, ошону ырымдашат деп атпайсызбы? Аны эмне? Эми арчадай баягы өмүр узун болсун деп адамдарга ошондой тилек менен айтып, аластап, жанагынтип адамды кичине оорчулук басып калганда, денесин оорлошуп калганда ошентип аласташчу да. Жаман нерселери качсын деп, илешкектери качсын, кетсин деп. Ошентип аласташчу да адамды. Анан бул Ноорус майрамында дагы сөзсүз түрдө аласташат. Баягы ар бир үй бүлө өзүнүн үй бүлөсүндө бала бакырасын, короо жайын, мал жанын, илгери малдарын дагы баягы отту жагып алышып, анан ошону айлантып, малын дагы тазалашчу экен. Ошо от менен. Баягы адамдын денесиндеги илешкектерди тазалаган сыяктуу эле малды дагы ошентип
жанагы Жөнөкөйлүү от менен. жөнөкөйлүү отту жагып туруп анан ошондо аласташчу экен, ошентип от менен, жалын менен деп. Анан азыр болсо ошол арча менен биз аластап атпайбызбы? Бурчтардын баарын, бүт короо жайдын баарын үйдү Сиз азыр колдоносуз? Мен колдоном. Мен арчаны дайыма алып коем. Баягы жытын жыттап, арчанын жытын өзүм жакшы көрөм. Өзүм тоолуу райондо өскөнүмө байланыштуу, Нарын шаарында өскөнүмө байланыштуу, мен өзүм жайлоолордо кичинекей кезимден чоң энемди ээчип алып жайлоолордо жүрүп чоңойгон кызмын. Ошол себептен мен кыргыздын салт санаасындагы аябай баалайм, барктайм. Мен дагы өзүм ошо кийинки муундарга үлгү катары, кийинки жаштарыбызга, өсүп келаткан, өнүп келаткан жаштарыбызга үлгү болсун. Ошолорго кийин ошол биздин балдарыбыздын балдары унутпай ошону алып кете тургандай мен дайыма ошону атайын жазайм да. Атайын эмес, эми баягы балдарыма дагы ошол сиңимдүү болсун. Ошолор балдарым кийин дагы балдарына ошондой алып кетсин. Мен апабыз ушундай кылчу эле, чоң апабыз ушундай кылчу эле деген неберелерим дагы бар. Неберелерим дагы уже билип калышты да, аластоону. Азыр ошондо сиз өзүңүз дагы сизге мисалы үчүн мен барып калсам да. Ой, мындай оор болуп атам, бирдеме болуп атам. Мен сөзсүз аластайм. Анда жакшы экен. Айнура Мамбетакунова эжекебизге барып аластатып алсаңыздар болот экен. Дайыма арчалары жанында экен, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Албетте илгерки биздин ата-бабаларыбыздын салтын аябай жакшы колдонуп келет экен. Себеп дегенде Нооруз күнү болсо кан чыгарып, мал союп, Куран окуп, дасторкон жайып, элди чакырып, чай берип келет экен ушул күнгө чейин. Ошонун баардыгын тең колдонот экен. Сүмөлөк жасаган жагынан дагы үйрөнсөңүздөр болот экен, эгерде ким билбесе. Айнура эженин өзү менен байланышасыз экенсиздер алдын үчүн. Эми урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, Айнура ушу Мамбетакунова эжекебизге чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдирели. Ден соолук каалайбыз сизге. Келе жаткан ошо Нооруз майрамыңыздар кут болсун. Сүмөлөк жасаганда конокко чакырып коюңуздар. Сөзсүз чакырабыз, буюрса. Биздин эфирди көрүп алдыңыз. Эфирге келип туруңуздар. Ороза кармап аткан болсоңуздар, орозоңуздар кабыл болсун. Жалпы ороза кармаган биздин инсандар орозоңуздар кабыл болсун. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин аман болуңуздар.